мамлекеттик календарный планда коюлган иш-чара чоң даражада өтөт. Жалпысынан ушул иш-чарага календарный план негизинде 10 миллион сом коюлган. Азыркы учурда сатып алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Жалпы биздин ушул ШОС мамлекеттеринин өкүлдөрүнө кат жөнөттүк. Ушул биздин Ысык-Көл марафонубузга катышуу боюнча спортсмендерди катыштыруу боюнча. Биздин мамлекет тараптан медаль, диплом жана башка чыгымдардын баарын каралган. Жана байгелүү фонду да бар. Байгелүү фонд 42 чакырым чуркоого жалпысынан 1 миллион 160 миң каралган. 21 чакырым чуркоого 374 миң каралган. Бизге 800дөн ашык адам катталды жана катталуу уланууда 10 өлкөдөн. Андан сырткары кошо кетсем, бизге Кениядан 2 атлет заявка жөнөтүп катышуусун билдирди. Дагы кошо кетсек, бул жылы бизге эл аралык, кечиресиздер, дүйнөлүк атлетикадан техникалык делегат келет. Техникалык делегат биздин марафон кандай деңгээлде өтөрүн текшерип, трассаны текшерип, бүт даярдыктарды дүйнөлүк деңгээлде өткөнүн текшерет. Быйыл ушу дүйнөлүк атлетиканын коюлган талабына ылайык биз атайын сертификациядан өткөн лекторду чакырып, ушу узун аралыкка чуркоо боюнча биздин калыстар тобуна семинар өткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Андан тышкары антидопинг запрещенный препараттар боюнча дагы семинар каралган. Биз ойлойбуз, быйыл дагы бул марафон өтө бийик деңгээлде өтөт. Техникалык делегат менен биз тыгыз байланышта болуп турабыз. Анткени дүйнөлүк атлетика тарабынан баягы негизинен федерацияга дагы, дирекцияга да коюлган талаптар бар. Ошол талаптарды толук аткарууга бардык эмелерибизди карап турабыз.